Учурда MTV KG деп издесеңиздер ушул тармактан табасыздар. Жана ошондой эле учурда бизде Facebook тармагынан дагы суроолорду берсеңиздер болот. Кыргызстан эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчунан суроолорду узатсаңыздар, мен ойлойм, сиздердин сурооңуздарды өз эсине жеткизүүгө аракет жасайбыз деп кайталай кетели. Имамидин мырза, бизде учурда суроолор келүүдө. Ирет менен бере баштасам, эмнегедир Имамидин Ташов дегенде көп балалуулук эске келе турган болду. Мурда Имамидин Ташов дегенде курулуш эстечү элек. Азыркы учурда Имамидин Ташов дегенде коомдук ишмер дегенде көп балалуулук. Эмнегедир сиз көп балалуулукка өтө көңүл бура баштадыңыз? Себеби эмнеде? Эмне максат менен ушуну сиз кылып жатасыз? Мүмкүн бул башка адамдын жумушудур, атын айтпай эле коелу, башка элдин жумушудур. Мүмкүн же болбосо чоңдордун дегендей. Сиз бул тармакка эмнеге басым жасадыңыз? Эми баягы көп сандуу, көп элдүү мамлекет болуунун тескери жагы, негатив жагы жок. Бир гана ошо позитив жагы, туура жагы, бар жоктон пайдалуу жагы өтө көп. Экономикалык жакты эле алып карасаң, ошол канча көп адамдын, элдин саны болгон сайын ошончо көп талап болот. Талап болгон сайын ошончо көп баягы ички дүң продукция айланат. Канчалык ички дүң продукция айланган сайын ошончолук экономика өсөт. Бул экономикалык жагы. Экинчи жагы, эми каалайбызбы, бизде мына баягы 5 миллион, 6 миллион калкыбыз биздин жерге бул аз. Мына биз 2014-жылдан бери ушул көп балалуулукту үндөп, ушул көп балалуулукка стимул иретинде батир бөлүп берип, же ошолорго күчтен берүү иштерин жасап келатсак, мына жакынкы эле 1 жылдан бери кээ биргилер уже кээ бирги саясатчы дейли, кээ бирги Кыргызстандын келечегин ойлогон биздин ошо агай байкелерибиз дейбизби, Кыргызстандын ошо элинин саны минимум 10 миллион, 15 миллион, 20 миллионго чыгарышыбыз керек деген сөздөр айтыла баштады. Бул ошол жаатта дагы бизге керектүү болгон нерсе. Анан көп болсок, мен оюмча, бул шариятта дагы Кудай Таала бул биздин мамлекетке көбүрөөк рызкы насип кылаар деген үмүттөбүз. Өтө сонун, бирок атыңыз тарыхта калат деген ойдобуз. Бул нерсе менен. Буйрса. Имамидин мырза, мүмкүн сизде бир ой пайда болдубу, же болбосо өзүңүздүн жамаат менен дегендей 120га чыккан апага, 130га чыккан апага биздин өзүмдөн мондой белегим бар деген сыяктуу барбы? Негизи ушундай бир ойлор барбы? Себеп дегенде азыркы учурда ошондой апалар аз экен Кыргызстанда. Жок го эсе да, мисалы. Ооба, биз бая туура эле маселени көтөрдүңүз. Өзүңүз айтып кеткендей, өтө аз, кемде кем кездешкен, анан жокко эсе болгондуктан элдин духуну түшүрбөө максатында, элге ушундай баягы жагымсыз иликтөө же болбосо жагымсыз бир статистика, цифра бербеш максатында биз бул нерсеге баягы көп деле баш сайбадык да. Ушул өзүңүз айткандай тарыхка кыргыздын санын көбөйтүү менен кыргызстандыктардын өсүшүнө, өнүгүшүнө себепкер адам болуп калуу деле буюрса бизге жетиштүү го деген үмүттөм. Дагы айта кетчү нерсе, ушул суроону мен көптөн бери берилик болчумун сизге. Негизи алып караганда биринчи эле биздесиңиз ушул болуш керек сизде. Сыр болбосо айтыңызчы, канча миң сом менен ушул бизнести баштагансыз? Буну 100 000 сомбу же 200 000 сомбу? Буну мен эми дайыма эле айтып келатканмын. Бул нерсе мен үчүн же болбосо башкаларга сыр болбош керек болгон эле нерсе. Мен көп эле жерде айттым, бул багытка кирип атканда өтө чоң, балким өзүмдүн деңгээлимде бир рискке киргем. Өтө чоң. Өтө чоң. Бул жумуш мисалы болот же болбойт деген 50-50 бар кылат же жок кылат. Ооба.
эмнегедир ошол интуиция деп койбойбу, адам сезими. Ушул болот деп эле көп мени жетелеп алдыга. Анан ошол болгон айдап жүргөн автоунаамды сатып, болгону $42.500 эле саткам. Болгону. Автоунам. Автоунам. Ошол автоунаанын негизинен баягы жери болгон бирөө менен сүйлөшүп, ал жерди албетте баягы долевой деп биргелешип куралы, акча бербейин, биринчи кабаттан берем или 5 квартира берем, 10 квартира берем дегендей баягы метод менен келишим түзүп эле ошол 42.500'дү чу дегенде биринчи баягы сарптоолору эле коротуп, бирок параллелдүү түрдө дагы ошол сатыш керек болгон батареяларды сатып отуруп, албетте ал жанагы менин автоунаамдан келген сумма кээ бир деңгээлде акырына чейин да королгон эмес. Себебинде баягы батареялардын сатылышы жакшы болуп, ал сумма акырына чейин коробой калган. Дагы бери кетчү сурообуз. Имамидин мырза, сиз азбы көппү Кыргыздын бир керектүү мырзаларынын бири болдуңуз. Ачуучундук. Бирок өзүңүз дагы шакирт чыгарайын, же болбосо мен ушундай айтып койдук го, орус тилинде мастер-класс өтөйүн. Мага окшогон мырзалар дагы, патриот мырзалар дагы, Кыргыздын желегин көтөргөн мырзалар дагы чыксын артыман деген бир бар ушундай бир пландар сизде? Албетте, бул биринчи ирет баягы пикирлештер. Өзүң жакыныңдан башташың керек экен да. Себебинде баягы сырттан баштаганда кээ бир негатив көрүнүштөргө кабылып калыш да ыктымалы бар экен. Жана сиз айтып кеткендей, чын ыклас менен пиар максатында эмес, же болбосо популизм максатында эмес, эл көрсүн, жер көрсүн максатында эмес, жок, чындыгында бул коомчулукка бир пайдалуу нерсе кыла алып атканыңа ишенип атсаң, коомчулук да ошол нерсени туура кабыл алып атканына көрө билип атсаң, демек сендей иш алып барган бирөөлөрдү тарбиялоо сенде милдетиң деген нерсени чын ыкластан ойлонсоң, Кудай Таала шакирттерди эбептен себеп кылып эле сага жакындаштырып коет экен. Сен аны мастер-класс өтөм деп издештин кереги балким калбай калат экен да. Ошого мен азыркы күндө ошол колдон келишче биринчи жакын жоро жолдош, тууган урук, анан ошол кээ бир деңгээлде пикирлеш, бирге чогуу иштешкендер менен колдон келишинче ошол нерсени баягы мастер-класс дегенде биз тил менен айтабыз го, эң таасирдүү бул жашоо. Ошо жашоодо ошентип көрсөткөнгө колдон келиши аракет кылып келатабыз. Дагы айта кетчү нерсе, Имамидин мырза, мен сиз жөнүндө көп эле берген макалаңызды, сиз жөнүндө берген интервьюларыңызды дегендей да, баарына окуп, көрүп, иликтеп чыгып жүрөм. Неге жаныңызга жакын адамды алып жүрбөйсүз? Эмне себептен? Маселе? Маселен, кээ бир бизнесмендердин жанында же кээ бир коомдук ишмер адамдардын жанында оң кол деген болот. Мисалы, мен эң оң колум, мен жогумда ушул жоктугун билгизбеген адамдардын бири. Кайерге барып кофе ичсеңиз дагы ал жаныңызда жүргөн адамдар сиздин тегерегиңизде жок да. Эмне себептен? Аны чындыгында ал жөнүндө ойлонбоп турмун. Мына биринчи жолу ойлонуп атам чындыгында. Бирок атам көп насаат айтчу да. Же сынгансызбы? Же коркосузбу? Жок, корккондон да эмес. Албетте турмуштагы болуп аткан нерселер дагы ойлонтпой койбойт. Ар кандай жагдайлар менен кабыласың. Бирок атам көп айтчу да, дагы эле айтат. Бир адам менен ушунчалык достошуп, жакындашып кетпе, эртең ал сенин касташып калышы мүмкүн.
Bir adam менен bir душманың менен ушунчалык катуу касташпа, эртең достошуп да калышың мүмкүн дегендей. Ошого мен бул нерсени чындыгында ойлонуп көргөн эмес экенмин. Мен биринчи жолу ойлонуп атам. Бирок илхам негедир баягы жалгыздыкта келет. Кээде баягы айтып калбадыңызбы? Ошо оригиналдуу бир жаңы проекттер менен, бир жаңы идеялар менен депчи. Бул идея дагы бирөө менен сүйлөшүп отуруп эмес. Баягы Кудай Таала дилге салат деп койбойбу? Балким ошол жагынан ошо жалгыздыкта көбүрөөк илхам десем жалган айтпасам керек. Негизинен алып караганда, сиз тажаган кезде, кыйналган кезде кантип эс аласыз? Мен мындай жөнөкөй эле адамдардын суроосун сизге берип атам. Имамиден мырза, сиз туура калыңыз. Кантип эс аласыз? Эгер күндүзгү күн болуп кала турган болсо, көбүнчө баягы сууга, бассейнге барганга аракет кылам, же болсо ат мингенге аракет кылам. Ошол ичтеги букту ошол ат чаап чыгарганга аракет кылам. Эгер кечинде боло турган болсо, мен кечинде баягы автоунаага жакынмын. Ошо жалгыз шаарда 1 саат, 2 саат, 3 саат ошо шаарда машина айдап, автоунаа менен шаар кыдырып, бугумду чыгарам. Өтө жакшы экен. Кайсы саясатчылар менен олтуруп, кофе ичип, чай ичип сырдашасыз? Сырдашпайсыз, маек куруп. Барбы ушундай адамдарыңыз сизде? Эми ушул убакка чейин көп суроо узатат да. Ушул боюнча. Оппозиция десем, позициядагылар менен да, позициячылдар менен да чай ичесиң. Позициячыл десем, оппозициячыл адамдар менен да чай ичесиң. Ал эле эмес, маданият тармагында, кыскасы деп кээде суроо узатып калат да. Сен мындай орустар айткандай определяться этсең болбойбу дегендейчи. Негедир мен максималдуу түрдө ошол жолуккан адамдардан өзүмө пайдалуу нерсени алганга аракет кылам. Максималдуу түрдө. Мен мисалы сиз айтып калбадыңызбы? Чай ичүү или кофе ичүү, же болсо бир тамактануу. Мен бирөө менен жөн эле тамактанып, жөн эле чай ичким келбейт. Эгер мага ошол чай же болсо кофе ичүү менен мен бир нерсе үйрөнүшүм керек. Ошого мен баягы айтып кете алам, ар тармактуу. Мен баягы стабилдүү мен ушул кишилер менен же ушул багыттагы адамдар менен чай ичем же болсо маектешем дей албайм. Ар тармактуу. Себебинде ар кимдин ою мен үчүн кызык. Ошого колдон келишче ушул нерсени улантууга кызыктармын. Өтө жакшы, урматтуу телекөрүүчү, келиңиздер, биздин эфирди алыстабаңыздар. Кызыктын баары алдыда. Эгерде сиздер Facebook тармагынан дагы учурда түз эфир кетүүдө 0312 931 21 жана ошондой эле 0706 0050 35ке оригиналдуу суроолор жазсаңыздар болот. Анда эмесе биз жагымдуу клипке кезек берели. Ал клиптен кийин сөзсүз түрдө маегибизди улантабыз. Кеттик алдыга.
Эксклюзив программасы өз ишин улантат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кызыктын баары алдыда буюрса, түз эфирден ачылбаган сырларды ачалчы Имамидин Байкенин. Бир сонун сырларын ачканга аракет жасайлы. Себептегине бизде түз телефон чалуулар жана ошондой эле WhatsApp суроолор өтө көп келүүдө. Мүмкүн болсо биз ирети менен бергенге аракет жасайлы. Бул жерде жазыптыр, сизге айтып берсек. Саламатсызбы Имамидин Байке, сиздин адресиңизди айтып койсоңуз, биз сизге рахмат айтыш үчүн жолугат элек, эч нерсе сурабайбыз деп. Өтө жакшы сөз жазыптыр негизичи. Рахмат айтыш үчүн жолугат элек, эч качан кыжалат болбоңуздар. Сиздер Кыргыздын керегине жараган чыган мырза экениңизди биз үй бүлөбүз менен Ош областынын Араван районунан көрүп отурабыз дейт. Рахмат. Мен өзүм да уялып кеттим чындыгында. Бирок колдон келиши ошол бизге кайрылгандар бошко айткан эмес. Биздин эми Бишкектеги ошол Бишкек калаадагы адресибиз. Сиз айтып коесуз да. Макул. Бишкектеги адресибиз ошол Советский, мындай айтканда Байтик Батыр 37 номериндеги ошол кеңсебиз, офисибиз. Ассаламу алейкум, НБТ каналы, алейкум ассалам. Имамидин Байкеге ийгилик, ден соолук каалайм. Бар болуңуз, Аллах сизге өмүр берсинчи, Имамидин Байке деп аябагандай бир жакшы сөздөр менен жазыптыр сизге. Рахмат чогуу болсун, ушул Кудай таалам бардыгыбызды ушул жакшы нерселерге чогуу жеткирсин. Бул жерде аябагандай сонун жазыптыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өтө жакшы сөздөр жаздыңыздар. Албетте мен деле сооп иш кылайын деп атам, бирок айла жок. Мен өзүм деле билбейм номеринчи, мынтип жазыптыр. Мирлан Байке, саламатсызбы? Эгер сооп иш кылайын десеңиз, Имамидин Байкенин номерини түз эфирден берип, же болбосо мен WhatsApp'ка жазып коюңузчу деп жазыптыр. Албетте жарамчылардын номерин сизге да бергенге биз аракет жасайбыз, бирок бул агайыбыздын номери менде тилекке каршы жок, мен бере албаймын. Бизде түз телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кеттик анда. Түз эфирде биздин көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам, түз эфирдесиз. Мен Имамидин Байкеге бир суроом бар эле. Менин атым Айдар болот. Пскол областынан чалып жатам эле да. Ассаламу алейкум. Алейкум, Имамидин Байке, сиз менен кандай жолуксак болот, Байке? Бишкек шаарынан жана да айтып кеттим адрести. Байтик Батыр көчөсү, эски Советский көчөсү 37 номеринде. Биздин офисибиздин, кеңсебиздин номери 44 22 22. Өтө жакшы. Алалды экен эми буюрса. Урматтуу режиссер, мүмкүн болсо биздин коногубуз берген маалыматты сиздер да түз телефон чалуу аркылуу бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 0312 90 31 21 чалыңыздар, биз сизди күтүүдөбүз. Аябагандай суроолор көп. Салам, НБТ каналы, сиздерди биз Тажикстандан, Душанбе шаарынан көрүп отурабыз. Улица Каратигинский деген ден соолук Каратинский. Ден салам айтам. Урматтуу кыргыз элиме салам айтам деп бүткүл Душанбедеги кыргыздар Ильястын азапка деген ырын суранабыз. Имамидин Байке, Душанбеге качан келесиз? Кыргыздарга келип салам алейкум деп кетсеңиз жакшы болот. Биз сизди Душанбеден деле тааныйбыз го деп жазыптыр бул жерден. Эми чындыгында бакыт ошол Дүйшөмбүдөн салам алып салам келип атканы бул бир бакыт. Эми буюрса Кудай таалам денибиз сак, башыбыз аман коюп турса, буюрса деп туралы. Ошо Дүйшөмбүгө да барып, ошол жердеги бүтүн кыргыздарга Кыргызстандан жакшы салам менен Аллах баалын сураганга, барганга бар күч аракетибизди жасайбыз. А так сиздер эми ошол жакта, ошо Дүйшөмбү шаарындагы биздин мекендештер мусапыр катары. Ошол жактасыздар, Кудай таалам ушул өз мекенибизге аман эсен баягы келүүнү насип кылсын. Мүмкүн сизден чоң улуу байкелерибиздин бири окшойт. Бул жерге жазыптыр. Азаматсың Имамидин деп көп чекит коюптур. Илеп белгилерди коюптур. Жасаган жумуштарың мактоого арзыйт. Ден соолугуң чың, өмүрүң узун болсун.
Кыргызстан желегин сендей көтөргөн адам биздин Кыргызстанда аз. Ким эмне десе ошол десин. Кыргыз эли ар дайым сенин артында тик турат дептир. Рахмат, эми ушул кылынып аткан жакшылыктарды, кылынып аткан нерселерди мен дайым эле айтып келбеймби? Эмнегедир биздин коомчулук ошол саясий өңүттө же болбосо кээ бир саясий иш-чаралардын башталганда гана кылып коомчулук тажатып алдык да. Анан баягы саясий өңүтсүз ошол кыргыздын абасын жутуп, суусун ичип, ушу Кыргызстандай жерде төрөлүп, ушундай жерде Кудай Таала баягы ырыскыбызды чачып, өз ишибизди кылып кетип аткандыбыз, бул өзүнчө бир бакыт да. Анан ушундай жерде, ушундай нерселерде болуп атса, анан ушул кыргыздын жериге, кыргыздын элине, өзүнүн топурагына кызмат кылбай коюш кээ бир деңгээлде туура эмес. Ошого кылган нерсебизди колдон келишинче баягы милдет катары, кээ бир деңгээлде парыз катары ар бир колунда бар адамдын кылышы керек болгон нерсеси катары эле кылып келатабыз. Буюрса, жана жазып кетип атпайсызбы? Имамидин азаматсың деп бийлеп белгилер көп болуп. Буюрса, эми ушул байкем же болбосо атам же болбосо агам баягы чын ыхлас менен көөдөнүнөн чыгарып ушундай жакшы нерселерди айтып атканын мен сезип атам. Аракет кылам, сөз берем. Сиз ушул азаматсың деген сөздү кайра көп жазып, анан илеп бергисине баягы азыркы койгондон 10 эсе, 20 эсе койчу жакшы иштерди кылганга аракет кылам. Өтө жакшы. Жаш ишкерлерге кандай пайдалуу кеңеш айта аласыз? Маселен, ишкерликти баштап жаткандарга, анткени сиздин адамгерчилигиңизди баалап сыйлайбыз. Жаштар биз сизден үлгү алсак жакшы болот эле дептир. Эми туура биз мына насаат дегенде эле совет, мындай айтканда насаат, кеп кеңеш дегенде эле бай жайдар эмес, китептеги нерселерди, жаттап алган нерселерди айтканга аракет кылабыз да. Ал уга турган адамга көп деле кызык эмес. Жайдары мындай башыңдан өткөргөн тажрыйбаңды бөлүшсөң, бул андан дагы кызыктуу, андан дагы таасирдүү болот да, пайдалуу. Мен дайым эле айтып келатам, баягы батандагы аз, бирок баягы өз саз деп коет го, аз анан саз. Ошол сыяктуу анан 3 сомуң болсо, анан тигиндей кылып 6 сом кыл, 6 сом болсо 60 сом кыл деген бул көрүнгөн тарабы. Биз баягы мусулман калкпыз. Биз баягы жаратканга, Кудай Таалага ишенген калкпыз. Анан биз койгон пландан сырткары биздин койгон планыбыздын үстүнөн бир жараткандын да планы бар да. Биз койгон планга колдоо табышыбыз үчүн жараткандын планына кире билишибиз керек да. Ошого кыска айта турган болсом, ошол кеп кеңеш. Ким эмне ишкерлик менен алек болсо, ким эмне ишти баштаган болсо, пейилди кенен коюп, максатты калыс койсо, мен оюмча жараткан ошол каалаган деңгээлге ырыскысын берет деген үмүттөмүн. Өтө жакшы. Бул жерде дагы суроолор келүүдө. Бирок биз дагы суроолорду бере кетели. Имамидин мырза, сиз чынында сөзгө оратырсыз. Бирок журналист эмессиз. Негизи да. Мен эң жакшы көргөн Кыргызстандагы мырзам бул Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Мен эң жакшы көргөн адам. Себеп дегенде, ал киши сүйлөгөндө мен кунт койгон. Ал киши баскан жолду мен дагы ушу арттан бассам экен деп Аллахтан тилеймин да. Себеп ал киши сүйлөгөндө уккан адам жүрөгү титиреп кетет да. Негизи сиз Мадумаров Адахан Кимсанбаевич менен бир олтуруп чай ичип сырдашкан кез болду эле сизде? Ооба, болгон. Болгон. Болгон.
Чындыгында эми сиз туура айтып атасыз. Эмнегедир баягы акыркы убактар дейинби, же болбосо бунун дагы балким биз билбеген себептери, жөөлөрү бардыр. Бирок биздин коомчулукка эмнегедир ушундай сезилет. Иштеши керек болгон, же болбосо кызмат кылышы керек болгон адамдар кыргызга кызмат өтпөй эле. Кээ бир деңгээлде ушул кызматы көп таасир болбогон, кызматы менен көп таасир болбогондор кыргызга кызмат кылып келаткандай көрүнөт да. Коомчулукта да ушундай сөз. Ошого баягы Адыхан ага, Адыхан аке, бизден улуу байке бул киши менен ошол сүйлөшүп отуруп, бул кишинин баягы дүйнө таанымы дейинби, бул кишинин баягы көз карашы өтө кенен экендиги мен ишенгем. Албетте, дайыма эле айтпайбы? Жүрөк менен мээде болгон нерсе гана тилден, ооздон чыгып, ошо тил аркылуу айтылат деп өзү да айтып калат. Ошого ушул кишини баягы сиз да айтып кеттиңиз, бирок ораторлук жагы баягы тарыхына алып көрсөң, ошо те 80-чи жылдарда ушул Кыргызстандагы КТР, Кыргыз телерадио биринчи каналга келгенде эле ошол убакта баягы орус өкмөтүнүн таасир астында калып, биздин ошол калаабыздагы кыргыздар деле орусча аралаштырып сүйлөсө, ушул киши таамай, так бир да башка тилди аралаштырбай, кыргыздын тилине жакшы сүйлөп калган деп айтып кетет. Ошого бул да болсо биздин да үлгү алчу адамдарыбыздын бири. Өтө жакшы. Урматтуу режиссер, мүмкүн болсо сиз кадр жагында алмаштырып берсеңиз аябагында жакшы болмок. Имамидин мырза, дагы бул жерде суроолор өтө көп, бирок биз өзүбүздүн суроолорду бербесек болбойт. Себеп дегенде сизди келет да, бүгүнкү түз эфирге аябагандай даярданганбыз дегендей. Келечек 2020 жылы аябагандай чоң шайлоо келип атат дегенде, андан кийин дагы шайлоолор болот бизде. Партия түзөйүн деген сизде ой барбы негизи? Мен ушул убакка чейинки ар бир макала дейинби, статья дейинби, интервью дейинби айтып келатам. Ушу саясатсыз өмүр сүрсөм, саясатсыз элдин сүймөнчүгүгө жетсем, бир креслосуз, мандатсыз, кадыр бар, абройлуу болсом деп план кылганмын да. Анан албетте баягы кулакка шыбырагандар да көп болот экен. Ушул убакка чейин баягы карманып келатам. Ошол өзүм айтылган, өзүмө баягы өзүмө турмуш жолумду өзүм сызган адам катары ошол сызыктан чыкпаганга аракет кылып келатам. Баягы саясат жагынан эч качан бир план болгон эмес. Жана да айтып кеткендей, мурун биздин мындай тарыхты алып карасак, элдин сүймөнчүгүгө жетүү үчүн баягы амал абзелдиги же амалдын керектиги көп деле болгон эмес. Ошого бул позициямдан дейинби, бул максатымдан дейинби тайбаганга аракет кылам. Калганы баардыгы бир Кудайдын колунда. Эртең эмне болорубуз бир Кудайдын колунда. Ойлогон ойдо кылсаң турмуш жигит. Бирок чоң жерге барып жумушка орношпой, саясатчы болбой, позиция болбой эле Кыргызстанда бизнести өнүктүрсө болобу? Албетте. Бул ар бир адамдын өз эрки өзүнүн колунда. Бизнес деген, ишкердик деген, бизнесмен деген бул жоктон бар кылуучу, жаратман. Буну эгер саясатсыз жаратман боло алсаң, бул 2, 3, 5 эсе жетишкендик болот. Саясат менен жаратмандык болгонго карагандачы. Ошого мен ойлойм, саясатсыз деле бирөөгө жамандап, же болбосо бирөөгө жаман көрүнбөй деле өз оокатыңды, өз ишкердик менен ушу коомчулукка пайдаңды
салымыңды кошо берсең, бул баягы кедергисин тийгизбей койбойт деп ойлойм. Сиз албетте чындыгында учурда Кыргызстанда курулуш тармагына өтө көп көңүл бургансыз. Эми сизде бир келечектеги пландар барбы? Мисалы, чыгара турган завод дегендей да? Мык чыгара турган завод. Себептен сиз бул тармакты билесиз да. Ушундай бир чоң завод ачып, ушундай иштетейин деген сыяктуу. Цемент завод деген сыяктуу. Ушул убакка чейин баягы албетте план кылганбыз, бирок жанагыдай сизге айтып кеткендей, биринчи койгон өзүмө коюлган же болсо Кудай тарабынан, жараткан тарабынан насип болгон бул куруучулук. Азиз болгон, ыйык болгон кесипти 100% аткарып, тамырына жеткенден кийин гана башка нерселер боюнча ойлонсом деп өзүмө максат койгом да. Буюрса ушул Кыргызстандын коомчулугундагы ушул батирге, үйлөргө болгон талап качкан токтоп калганда, анан ушул өндүрүш жагына, анан кантип бул коомчулукка башка ишкердик менен пайда келтире алабыз деп ойлоном деп ойлоп жүрөм. Өтө жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кызыктын баары алдыда. Бул жерде дагы суроолор көп келүүдө, биз окуй берсек, бирок түз телефон чалуу дагы бакин кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угатабыз сизди. Кутманды кеч калай, мен БТ каналына анан мындай суроо берейин дегем да, бере берейинби? Бериңиз. Имамидин байке айтып атат, машинамды сатып мен бизнесимди баштаганым депчи. Анан азыркы убакта деги эле биздин жаштар ушундай капиталы жок эле кантип бир ишибизди же болбосо бир бизнести баштасак болот, эгер машинабыз жок болсо деги эле капиталга акчаны каяктан кантип тапсак болот, деги кантип башташ керек. Имамидин байке бизге жаштарга деги кеңеш бере аласызбы? Кеңеш бере аласыз. Рахмат. Бул эжекем же болсо карындашым айтып кеткендей, бардык нерсе эбептен себеп деп коюп атпайбызбы? Мен мисалы менин ыкмамдай башка бирөө жазса болуп кетет деп айтуу да балким кыйындыр. Себебинде пешене. Да, пешене деп койбойбузбу? Бирок бир нерсени дагы кайра айтам да, азыр акыркы убактарда ушул баягы аксакалдардан көбүрөөк бата тилегенде ушуну тилешине каалап суранып кетип аткан күндөрүм. Эмнегедир ушу пейил тарап аткандай, тарып аткандай, пейил бузулуп аткандай сезилип атат да эмнегедирчи. Бул пейил эми ушу бузулган бойдон бузулуп кете беребизби же мүмкүн бузулуп бири-бирибизди көрүп кайра Эми буюрса, пейилдин кеңейчү, пейилдин баягы түз ак болчу да күнү келет. Bundan дагы жакшы күндөрүбүз аста. Балким баягы баардык эле капитализм, акчага сыйынуу же болсо акчанын баркы адамдын баркынан үйдө деңгээлге коюлуп калган баягы кыйын оомал төкмөл заманда ушунда балким мындай кылыш же тигиндей кылыш деген балким насаат туура эмес болуп калат. Бирок ушул жаштарга айтчу кеңешим, мындай айтканда айтып калбайбы, баягы жигиттик жетип баягы үйлөнчү убакыты келгенде ниет кылат. Ар бир жигит ошо Кудай таалам жакшы кыз, жакшы колукту, жакшы жар насип кылса экен деп үмүт кылат, туурабы? Ушул нерсени деле биздин ушул аял заты ушундай жакшы эр насип кылса деп ниет кылат да. Бул нерсе пейилден, туурабы? Сен жакшы адамды издебей, өзүңдү жакшыла, Кудай таала сага жакшы адамды кезиктирсин. Ушул сыяктуу эле баягы азыр жана карындашыбыз же болсо эжекебиз айтып кетпедиби? Капиталыбыз жок болсо,
бирок кантип биз акчабызды көбөйтүп бизнесмен болуп кетсек болот деп айтып кетип атпайбы? Жоктон бар кылуучу жараткан капиталсыз деле балким бир ишкер, күчтүү ишкер болууну насип кылып коет. Биз аны биле албайбыз. Бул акча кылуунун формуласы жок. Мисалы бир чоң бизнесмен айткан экен. Ушул сизге окшогон журналист сурап калыптыр. Сиздин ушул деңгээлге келишиңиздин сыры эмнеде десе, ал мусулман эмес бир бизнесмен, миллиардер дейбизби, жооп берген экен. Мен Кудай Таала менен жарыштым. Дептир. Кудай Таала мага берет. Мен Ал кайрымдуулук. Мен башка бирөөгө берем. Кудай Таала мага берет, мен бөлүшөм. Ал мага берген, мен бөлүшөм. Ушинтип жарышып отуруп, Кудай Таала жеңип кетип, мага ушундай көп берип салды. Ушул деңгээлге келдим дептир да. Бун ушундай бир таржымал кылып аткан бир мусулман эмес адамда, ишкер. Ошого мен айтайын деген нерсем бардыгы бир жараткандын колунда. Эми мен бая шариятка көп ыктагым келбейт. Бирок баягы аалам ушул шариятка ыкталып жаралып аткандан кийин ишкердиктеги жетишкендик дагы албетте бул баягы кээ бир деңгээлде көрүнбөгөн, көзгө көрүнбөгөн нерселерге ишенүүгө ыкталат. Имамидин мырза, мен сизге дагы бир жөнөкөй эле суроо берейин. Биринчи алган кичинекей кезиңизде, окуп жүргөн кезде биринчи алган алгачкы кийген костюм-шымыңыз канча сом болчу? Эсиңизде барбы? Эсимде бар. 70 канча сомго 94-жылы. 94-жылы 70 канча ошонун так эсимде жок. Асты үстү менен, костюм шым менен комплект болчу. Ошол комплектти 73 сом бекен ушуга ата-энем алып берип, ошол комплектти кийген болчу. Өтө жакшы. Азыр 2018-жылы эң кымбат костюм шымыңыз канча? Кээ бир бая белек келген костюм шымдар бар. Белекке көп келет. Костюм, чындыгында костюм шым келет. Өзүм алган костюм шымдарымдын баасы көп болсо бир 10 000 сом керек болсо керек. Көп болсо? Көп болсо. Сиз? Ооба. Эмнеси сиздики мүмкүн? Мен мисалы ойлогом, бүгүн сиз жөнүндө иликтөө жүргүзгөнүмдө кээ бир бизнесмендердин костюм шымдарын көрүп чыктым. Көптөгөн мисалы $28 000, $36 000 деген костюм шымдарды. Мен ойлогом мүмкүн $4 000 алганбы костюм шымдар, же $1000 бекен депчи. Сиз 10 000 сомдук костюм шымды кийип жүрөсүз ар дайым. Мына бүгүнкү үстүмдөгү костюм шымды айтып берейин. Бул костюм шым кээ бир деңгээлде кыргыздын коомчулугунда балким жаңылыктыр. Бирок ушул баасы жалган айтпасам $190. $190 тегерек асты үстү. Мисалы. Эгер мен ошо сиз айткандай $4 000 $28 000 костюм шымдарды кийип калганымда, балким мен ушул күнгө чейин ушул кыргыздын коомчулугуна ошо кайрымдуу ишкер катары балким таанылып жүрбөйт болчумун. Балким ушундай бая телефон чалуулар болсун, кат жазуулар болсун, ушул жазуулардагы азаматсың деген илеп белгиси менен балким жазууларды албайт болчумун. Ала албай калмакмын балким. Ошого бул нерсеге өтө маани берем. Өзүңүздү Кыргызстандагы белгилүү олигархтардын катарындамын деп эсептейсизби? Жок. Жок, эмне себептен? Олигарх дегенде кайсыл түшүнүк менен айтып атасыз? Байлык. Эмне байлык? Жүрөктөгү байлык эмес. Бул
Мисалы алып караганда азыр кээ бир олигархтар дагы чоңдор да супермаркеттерди салып атат. Көрүп атабыз. Ачуу чындык. Көптөгөн бир каналдарды ачып атат дегендей да. Сиз дагы ошолордун катарында мен да бармын деп өзүңүз эсептейсизби? Мен олигарх деген кээ бир деңгээлде коомчулуктан айырмаланып турган адамдар айтылат да. Бул экономикалык жаат болсун, материалдык жаат. Мен өзүмдү олигарх катары сезген жокмун. Буюрса мындан кийин сезем деген үмүттө эмесмин. Сиз туура айтып атасыз. Ошол Кыргыздын коомчулугунда өтө көп олигархтар бар. Миллион эмес, миллиардерлер бар. Ошол супермаркеттин ордуна, мисалы, бир мектеп салса. Дагы бир же дагы бир чоң магазиндин ордуна бир оорукана салса. Же болсо бөлүшүп салса. Ошол нерсе коомчулукка көбүрөөк пайда тийгизет деген ойдомун го. Андан тышкары бул көрүнгөн тарабы, а көрүнбөгөн да тарабы бар. Соопчулук, шарият. Ушул нерселерди мындай көз көрө башка жакка, башка багытка багытталган олигархтарды кээ бир деңгээлде түшүнө бербейм. Бирок андай сиз күткөн олигархтар бизде азыр жок. Жок го эсе. Кээ бир деңгээлде. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда кеттик. Бир жагымдуу клипке кезек берели, андан кийин сөз түрү дагы бир сонун суроолорду берүүгө аракет жасайбыз. Биздин эфирден алыстабаңыздар. Буюрса кызыктын баары алдыда, убакыт аз эле калды. Кеттик алдыга. Агыркы Сити, Эмиль, кайрак, кеттик. Жадырап жайнап жаш кезде, көңүл ачылып колдон келсе, бул жашоо бизге чоң белек. Сыйлашкан өмүрүм барда, досумдун көңүлү калса, достук кайра кайтып келбек. Жашоо өзү жолду керемет, бирге
Урматтуу телекөрүүчүлөр, буюрса өтө көп SMS суроолор, бизде 15 минут убакыт калды. Биз болушунча, мүмкүндүк болушунча биз сиздердин аманатыңыздарды өз ээсине жеткизүүгө аракет жасайын. Бизде дагы илети менен окуп жатабыз. Учурда суроолор өтө көп болууда. Саламатсызбы, Имамидин байке, сиздин ишиңизге ийгилик, ден соолук сизге. Мен айлык акым 30 000 сом. Сиздерден ипотека квартира алса болобу? Кандай жолдору бар дейт? Айлык акы 30 000 сом элек. Ой, 30 000 сом элек эмес, 30 000 сом экен. Ооба, 30 000 сом. Жакшы сумма Бул азыр учурда. Кыргызстан рыногунда Ооба. аз сумма эмес. Бизде ипотека эмес, бизде баягы узун мөөнөттүү деп коебуз да. Ипотека дегенде Бул башка. бул башка албетте. Баягы сумма кошулчу система бул ипотека. Пайыздык. Албетте бизде ошол мөөнөтү узартылган деңгээлде бар. Бирок ушундай айтып койчу нерсе көбүнүн баягы узатылган суроода мисалы бияктан болот, келгиле кеңсебизге келсеңер, албетте мисалы 30 000 алсаңар, 20 000-ине батирге, 10 000-ини өзүңөр жашап турганга деген план менен айтсаң, алар ойлойт көбүнчөгү биздин ошол суроо узаткандар, угарман, көрөрмандар ойлойт даяр батирлерге ушундай кылып алсак деп. Кирет экенбиз деп. Ооба, себеби дегенде биз дагы баягы бир үйдү пайдубалдан баштап 1,5-2 жыл кура турган болсок, 2,5 жылга чейин мисалы. Албетте биз ошол периоддун ичинде сатабыз. Албетте ал үй бүткөнгө чейин 90% сатылып бүтөт. 90-95. Кээ бирде үй бүткөнгө чейин бир да батир калбаган объектилерибизде болот. Ошого баягы жаңы баштап аткан же болсо, курулуп аткан объектилерден ипотека эмес, узун мөөнөткө, то есть мындайча айтканда мөөнөтүн узартып бере турган ыкмабыз бар. Берсе болот. Албетте. Ушул боюнча. Жакшы, бул жерде дагы өтө сонун сөздөр жазып кетти биздин кесиптешибиз дагы. Саламатсыздарбы? Редакциядан деп жазыпсыз, бирок кайсы редакциядан экени бизге маалымат жок бул боюнча. Редакциядан жазып жатабыз. Асанова Эльнура дейт. Журналист экен. Үй бүлөңүз жөнүндө кичине маалыматты айта кетсеңиз. Дагы бир суроо. Айткан сөз атылган ок деп койчу эмеспи? Сиз айтылган сөзүңүзгө убадаңызда турасызбы, аткарасызбы? Имамидин Ташев, сизге чоң рахмат. Рахмат эми сиздин кесиптешиңизге. Мен ушул убакка чейин айткан сөзүмдүн аркасында тургандыгым үчүн балким Кудай Таала ушул деңгээлге алып келди. Баягы көбү камерага же болсо көбү публикага башка нерсени айтат. Мындайда башка нерсе менен кабылышат да. Андай нерсе Кудай шүгүр буйруса болбойт. Айткан сөзүм аркасында буйруса туруп келдим. Мындан кийин дагы турам деген үмүттөм. Өтө жакшы. Ишиңе тың, саясаттан алыс, Имамидин дайым жүрөт калыс. Кел жүгүрүп бутуңа бекем туруп, алкоого татыды. Сапаттуу үйлөрдү куруп, сообуна калууда. Жакындарга да көңүл буруп, эмесе Имамидин ийгиликтери дагы болсун ишиңде. Эсен аман болгун кыргыз ичинде. Омин Кочкордон жазыптыр Нияз деген. Бул нерсе баягы өзү элеттеги адамдар баягы жүрөгү таза же болсо каалоо максаты да калыс болот да. Эми ошол элеттен ата деңгээлде аталар же болсо эне деңгээлде энелер ушундай жакшы максат менен. Бул жакшы тилек эмес, бул бир бата. Бул баягы кээ бир деңгээлде биз акчага да сатып ала албачу бата. Ушундай биздин баягы балпайган байбиче энелер, аксакалдуу аталарыбыз ак насаатын берип ушундай туура батасын берип турса, мен ойлойм, кыргызга ээ чыкчу. Кыргызды ээсиз калтырбачу, кыргыздын бычакка сап уул кыздары чыкпай койбойт деген үмүттөм. Өтө жакшы. Имамидин байке, ушул Кыргызстан 7 областын биздин угушубуз боюнча Кыргызстан 3 областына желегин желбиреттиңиз.
кыргыздардын патриот сезимдерин ойготтуңуз. Сиз дагы эле ушинтип жети областка желекти желбиретесизби? Балыкчыдан жигиттер дейт. Балыкчынын жигиттери экен. Кызыккөл. Ооба, чу дегенде ушул баягы патриоттуулук сезим негизинде ушул кээ бир деңгээлде биздин баягы регионализм, баягы бөлүнүүлүккө бойкот иретинде өзүм түштүк жергесинен болгонума карабастан ушул түндүктөн баштап, ушул ысык көлдөн баштап, ушул түштүк элинин түндүк түштүк деген түшүнүгү жок деген максатта ошо желекти желбиретип ысык көлгө баштаган болчук. Албетте андан кийин бир түндүк бир түштүк кылып Ордолу Ошто желбиреттик. Андан кийинги ирет мына Чүй Бооруга келип жакында эле ошо Чүй Бооруга жасадык. Андан кийин түштүккө буйруса жети облуска кыргыздын желегин желбиретим деген жакшы максат менен, жакшы тилек менен кыргыз элиме, Кыргызстандагы жашоочуларга бир күч дем берсем, дух берсем деген максат менен калыс максат койгон болчумун. Кудай таалам жардам берип, баягы жар болуп, буюрса калган 4 облуска да желбиретем деген үмүтүм, тилегим, аракетим бар. Бул жерде агенттер сизди көрүп олтуруп ушундай өзүбүзгө бир элгүү сабак да алдык. Анткени сүйлөгөн ар бир сөздөрүңүз жүрөгүңүздөн чыгып, чыныгы инсан экениңизди, кыргыздын эң акылдуу кыргыз деп күйгөн инсан экениңиз көрүнүп турат. Сизге жалаң жакшы сөздөр татыктуу. Мирлан, ушул калуу тилекти окуп коюңуздарчы дейт. Албетте биз окуп сиздин аманатыңызды өз ээсине жеткиздик деген үмүттөбүз. Жана ошондой эле бул жерде агенттер Салам алейкум, Имамидин байке, биз сизди сыйлайбыз, ишиңизге ийгилик. Сизде байкелер бар болсун, сиздин апаңызга биринчи берген белегиңизди эстей аласызбы? Өткөндө ушул боюнча апам менен отуруп сүйлөштүк эле да. Апа, ушул сиз билесизби, ушул биринчи белегим эмне эле депчи. Ушул 90-жылдар болсо керек эле, 90-жылдарын ушу мен 1-класска жаңы барып бар элек. Бизде баягы айыл жеринде өрүк, жай кезинде ошол сезондо өрүк кургатып, кышта биз ушул Өзбекстан жергесине алып барып сатып, же болсо чоң базарларга алып барып сатчубуз да. Анан барганда мен жаңы биринчи баягы класска бар элек жаңы жаш баламын. Эмнегедир баягы эсепке жакын болгонбу, баягы ошол жерде отуруп тамактанууда ошол жерде балким туруп калсак керек 3-4 саат, 5 саат, балким 6 саат. Ошол убакта баягы мен өрүк саткан эсимде, ошол өрүк саткандан түшкөн акчаны апама айткам да, апа, эми баягы жаш баласың да. Ошол мына акчалай сизге берейин, эмне белек болсо, менен биринчи белегиңиз болсун деген баягы акчалай белек болгон. Өтө жакшы. Дагы бир суроо бере кетейин. Жеңебизге, жубайыңызга, жеңебиз деп айталы. Өтө катуу сөз сүйлөп, жүрөгүн ооруткан күнүңүз болду беле? Анан эмне деп? Албетте баягы мен атам бир аз военный, мындай айтканда аскердик тарбия менен өстүргөн да биздичи. Баягы кылган иштин тактыгы, сүйлөгөн сөздүн актыгы, мындай түз отуруп түз жүрүүдө өтө көп салым кошуп келген да. Анан ошондон алган, атабыздан алган балким тарбия кээде болот. Орустарда айтып калбайбы? Жон надо любить, как душу любишь, а трясти надо ее, как грушу трясешь депчи. Кээде албетте баягы иш менен алек болуп калып, же болсо иштеги кээ бир
баягы негативдүү нерселерди үйгө ташып болгон убакыт болгон. Буну баягы жашырып жашырыштын кажети жок. Жакшы, сиз Имамидин мырза, бизде убакыт деген зымырып экен. Өтө көп эсеместер келди, окуйун десем, бирок биздин кулагыбызга режиссер убакыт өтө аз калды, коштошууга убакыт келди деп айтып жаткан кез, сизге болгону 1 мүнөт убакыт эркин микрофон бергенге мажбурбуз. Алдыга кечирим сурайбыз. Рахмат. Эми рахмат, мына бир сааттын тегерегинде маек куруп, канча ата-эне, канча эже байке, канча карындаш инилер ушундай жакшы нерселер менен чалышып, жакшы нерселерди айтып, азаматсың деген жакшы нерселерди айтып атканы бул мен үчүн кээ бир деңгээлде бакыт, кээ бир деңгээлде сыймык. Кудай Таала эмне тилек максат кылып мен үчүн каалаган болсоңуздар, ар бириңиздерге Кудай Таалам эсесине насип кылсын. Анан баягы кээ бир деңгээлде баягы жаштар насаат сурап калды. Ушу коомчулуктун келечеги бул жаштарда, бизде. Ушул жаштарга айтчу нерсем, кылган иштин майын чыгарып, пейилди түздөп, калысты, максатты калыс кое билсек, мен оюмча тооду тоңкоруп, зооду зоңкоргонго Кудай Таала күч кубат берет деген үмүттөмүн. Анан кыргыз элиме кең пейилдүүлүк, ошо кыргыздын асманы ачык, ынтымак жылуулуп, ошол баягы биримдикте көбүрөөк болсок, биримдик бар жерде береке бар дейт. Жана да айтып кеткендей, береке бар жерде көп балалуулук бар дейт. Көп балалуулук бар жерде өнүгүү бар дейт. Ошого кыргыздын саны көбөйүп, биримдикте берекелүү жашообуз. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто коомдук ишмер Имамидин Ташов болду. Ушу менен биздин эфир соңуна чыкты. Буюрса кийинки жуманы жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Бүгүнкү эфирде продюсер мен Мирлан Муратов алып бардым. Көрүшкөнчө. Жакшылыкта